Biz iştelбеген жерлерди мына иштеттик. Кандай иштеттик? Азыркы учурда ар бир үй-бүлөдө үлүш жери бар. Мына өнүгүү партиянын тракторлори бар. Мен ушул жерди иштетем. Мен ушул жерди иштетип, мен ушул жерде мен киреше табам деп, өзү да эл дагы ынтылып калды. Эл дагы ушул жерди иштетейин деп, мына ушул техника аркылуу мен киреше табайын деп, мына өзү дагы аракет кылып калды. Биз бирге өнүгөбүз деген мына ушунун алкагында келе атабыз. Биз сиздерге бекер солярка куюп бербейбиз. Биз сиздерге бекер үрөн бербейбиз. Биз сиздерге жер семирткич бекер бербейбиз. Бирок биз сиздер менен жеке арзан баада ушу жерди чогуу иштетелик дагы силер пайда көргүлө. Мына ушу биз бирге өнүгөбүз деген урааныбыз мына ошол нерсени биз далил катары көрсөткөн атабыз, урматтуу кандыктар. Кыргызстан боюнча биз 11 МТС кылдык. Бүгүнкү күндө биз 30.000 дыйкандарга кызмат кылып бердик. Биз эсептесек 70-75 миллион сом биз дыйкандын бюджетине үнөмдөп бердик. Мисалы мурда 1 гектарга чыгашасы 20 миң сом болсо, жерди иштетип, культивация, тигиндей мындай мал сала мешнеси иштеткен болсо, биздин техника менен иштетканда 15 миңге, 3 миңге арзан болот. Мына ошол акчаны башка нерсеге жумшайт.